Нарын шаарынын Көтөрмө чөлкөмүндөгү үйлөр борбордук саркындуу суу тутумуна кошулбагандыктан тургундар короосуна эле агындуу суу топтомун орнотуп алышкан. Ал толуп калган сайын тазалап туруу убарасын тартышчу. Аны тазалоо үчүн атайын техникадагы калаада тартыш болгондуктан көйгөй жаратып келген. Эми мындай түйшүктөн арылып борбордук тутумга кошулганы турат. Ар бир эле короодон септик жасап алганбыз. Bir koşuna arı жазабайсың, bir koşuna beri жазабайсың деп кейде наразы болобуз. А центральный бул канализация келсе аябай эле жакшы да элге. Ошол жакшы болуп атыптыр. Ушинтип кичине шаарыбыз алга жылып элди ойлоп ушундай жакшы иштер жасалып атат. Эми биз да кубанып атабыз да. Жакшы иштеп атышат. Качан эле баштады? 2 жыл болду го дейм мына. Мына бул жерге жетип калды. Бир жагынан көмүп келаткан турбайбы? Септик колдонгонбуз, азыр анан ушул канализация келип атыптыр, эми кошулабыз го. Ынтымак болса, жакшылык болса, жакшылык менен. Мурун септикке эми тура эместер, машина деле жок. Ал сордурчу эме жок машина, чындыгында. Көтөрмө чөлкөмүнө пландалган 658 метр жерге саркындуу суу түтүктөрүн орнотуу иштери аяктап калды. Ар бир жасалып жаткан иш адистердин тыкыр көзөмөлүндө. Иш ыргагы суук түшкөнчө уланат. 250 диаметрдеги труба жатып атат. Кудай буюрса бир жуман аралыгы менен бүтсө, андан кийин бир күчөбүз калды 555 метр Какен Намеров деген. Ошону бүтсөк, андан кийин уже кыш түшүп калат, ошо менен калган жумушту эмки жылы баштайбыз. Трубалар эми бүт баары жооп берет, снимке жооп берет. Ар бир технадзор бүт жактан структуралардан өтүп текшерилип келди да. Келерки жылы Нарын шаарынын башка чөлкөмдөрүндө да борбордук канализацияга туташтыруу иштери жүрөт. Быйыл планга 2 чакырым саркындуу суу түтүгүн орнотуу менен бирге 7 чакырымга таза суу тартуу иштери жүрүп жатат. Буга чейин 38-40%ке чейин эл уже канализацияга кошулган. Анан азыркы жасалып аткан жумуштар бүткөндөн кийин 70% кошулат деп пландап атабыз. Такыр кошула албай турган жерлер да бар да, бу канализация тартууга жердин рельефи диктовать этет да. Бул иштер 2023 жылы аягына чыгат. Адистердин айтымында быйылкы жумуш октябрь айынын аягына чейин жүргүзүлөт. Нооруз Абылаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.